Assalamu alaikum, урматтуу төмөндүк жердештер, урматтуу мекендештер, кыргызстандыктар, урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич. Биз төмөн эле ушул жерге бүгүн чогулуп, бийликке кыргыз элине кайрылуу жасап отурабыз. Төмөндан шайланып барган, жалгыз мандаттуу округдан шайланып барган Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Бакировду кече Бишкек шаар сотунда мандатынан ажыратуу, ошол маселе боюнча чогулуп эл нараазычылыкка чогулду. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, төмөндүктар Садыр Нуркожоевич башынан баштап колдоп, ар бир иштерин төмөн эл колдоп келди. Мына жакында болуп өткөн Өзбекстан-Кыргызстан чегара маселеси боюнча дагы ратификация боюнча Өмүрбек Бакиров эл менен сүйлөшкөн учурда эл көпчүлүгү ошол ратификацияны колдоп берүүсүн суранды. Өмүрбек Бакировго да ошол жерде мына Өзбекстанда баягы келишимде жазылып курулбай калган каналды куруп берүү боюнча элдерден өтүнүч сураныштар түшкөн эле. Өмүрбек Бакиров ошо элдин өтүнүчүн, элдин суранычын бийликке жеткиремин деп ушундай бир басым кысымдарга жолугуп отурат деп эсептейбиз. Ошондуктан урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, биз төмөн эли сиздерден суранып кетебиз. Ушул сотторго дагы бир калыс мамиле болсо, ушу жогорку сотто Өмүрбек Бакировдун маселесин калыс өзүнүн күчү менен, чыныгы өзүнүн эмгеги менен добуш алып, Жогорку Кеңешке барган депутаттардын бири. Баарыбыз Өмүрбектин кылган иштерин айтып кеттик. Бул жерде Өмүрбектин кылган иштерин баардыгыбыз жакшы билебиз. Биз бул жерге топтолгонубуздун себеби кечеге чыгарган соттун мыйзамсыз чечимине каршы чыгып отурабыз биз. Бул маселе соттун кайрылган арызды 3 күндүн ичинде караш керек эле. Бул 1 жылдан кийин бул каралып аткан маселе болуп атат да. Биз мыйзамдуулукту талап кылганы чыктык бул жергечи. Бирөөдү мактап, бирөөдү жамандаганы чыкканыбыз жок. Соттор мына ушу эртеңки боло турган мына жогорку сотко бул кайрылабыз деп неме кылышып атат. Ошол жерде жогорку сот туура чечим чыгарышын каалайбыз биз. Туурабы? Ошон үчүн биз мына жогорку Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, мушу төмөн эли 20 миң эл жашайт ушул жерде. Сиздерди 97-98% колдогонбуз биз ушул жерде турупчу. Сиздерден суранып кетебиз. Ушул жогорку сотторго дагы мындай таза, тууру чечим чыгарышыны. Эч кандай мындай басым болбосо, бул жерде эми көрүнүп эле турат, бул кечеги айтышуудан кийин болгон кысым катары болуп калып атат да. Ошого сиздерден суранабыз, тууру бардык маселени тууру карап беришиңиздерди суранабыз. Жогорку соттогу мына соттордо адилеттүү болот дедиңиздер эле. Соттордогу адилеттүү чечим чыгарышын каалайбыз биз. Караңыздар, ушу туугандар. Эмеки максатка болсок, Өмүрбек кылган иштерине рыбаж берсин. Таны жаны сак болсун. Садыр Нуркожоевдун дагы ушул кылган ишине барака берсин. Дагы кылгандарына ошол немелерге, омурларга барака берген болсун. Демеки максатка болсок, биздин төмөнүктөрдүн да максатка жеткен болсун.